Бүгүнкү күндө мына көрүп турганыңыздай 8 толкундуу шифер өндүрүлүүдө. Заводдун кубаттуулугу жылына 3.700.000 дана шифер өндүрүлөт. Ошондой эле шаардан, жергиликтүү аймактан 100дөн ашык адам жумуш орундары менен камсыз болду. Бүгүнкү күндө өндүрүш участогунда жумуш өз ногунда жүрүп жаткан учур. 2019 жылы кант шифер жоопкерчилиги чектелген заводу тарабынан Кызылкыя шаарына шифер заводунун курулуш иштери башталган. Бүгүнкү күндө курулуш иштери аяктап, шифер чыгарылууда. Бир жылдык шифер өндүрүү көлөмү 3.700.000 дана шифер, же болбосо 740 миллион сом. Аймактагы миграциянын агымын азайтуу, жумушсуздуктун санын кыскартуу максатында кызматкерлердин басымдуу бөлүгүн жергиликтүү эл түзөт. Учурда 120 жумуш орну түзүлгөн, жумушчулардын орточо эмгек акысы 8.000ден 15.000ге чейин. Ал жерде эмгектенгендердин бири Кайрат Балтабаев жаштар арасындагы жумушсуздук маселесин чечилип жаткандыгына кубанганын айтат. Бул жерде 2 айдан бери иштеп атам. Бул жерде переборка деп коет дагы, переборка буяктан келип аткан Телешкада листерди 12ден келет дагы. Бул жерде бир стапаларга бөлүп, 115тен листерге бөлүп туруп, стапаларга бөлүп крановщиктерге өткөрүп беребиз. Мындай заводдор ачылып, иш менен камсыз болгонубуздан сүйүп турабыз, айтты тажрыйбабызды ашырып келип, маекте иштеп атабыз. Өткөн жылы Тынчтык Самидинов менен кошо 20га жакын жергиликтүү жумушчулар Кант шаарына барып, тажрыйбасын өркүндөтүп келген. Учурда ал участкалык нөөмөт башчысы болуп, продукцияны өндүрүүдө көзөмөлдөөчү жумушун аткарат. Бул ишкана келечекте 150 адамга чейин жумуш орун камсыздоону пландап жатат. Кантка барып, ноябрь, декабрь, январларда уже обучение кылып келген. Бул процесс кандай иш жүрөт, эмнелер кошулат, эмнелер менен иштетилет. Бүт ошолорду кантка барып обучение кылып келген мен. Жумуш биздики могу жерден азбест кошулат, цемент кошулат, ысык суу менен иштетилет. Бүт ошолорду контроль кылып турабыз бизчи. Кызылкыя шифер өндүрүш участогунда учурда 2 өндүрүш линиясы бар. Чыгарылган шиферлер Баткен облусунун Калкан жана Ош облусунун Нокат жана Араван райондорунун элдерине сатылууда. Келечекте Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнө экспорттоону пландаштырууда. Ар бир өндүрүш линияны бир суткада 5000 шифер чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Келечекте негизи экспорттоо жанагы Кыргызстандын коңшу өлкөлөрүнө, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнө экспорттоо пландалып жатат. Бирок азыркы убакта ички рынокто камсыздоо менен алекпиз. Учурда шифердин 8 толкундуу гана түрү чыгарылып жатат. Келечекте өндүрүштүн башка түрлөрү да көбөйө тургандыгы күтүлүүдө. Негизги биздин заводубузда, Кант шаарындагы заводубузда мындай шиферлер азыр убакта чыгып жатат. Бул шифер деген пятиволновый шифер да бар, 5 толкундуу шифер, же болбосо римский профиль деп аталат. Бельгиядан, Россиядан келген красканы колдонуп, итальянский линияда покраска болот да. Ошол эле технология менен колдонуп, ошол эле технология менен краскаланат. Заводдун Кызылкыя шаарынын социалдык экономикалык өнүгүшүнө кошкон салымы чоң. Жергиликтүү бюджетке түшкөн салыкты көбөйтүп, жана өлкөнүн ички дөң продукциясынын көлөмүн көбөйтүүгө да өзгөчө салым кошо тургандыгы талашсыз. Алтынай Шабидинова, Бакыт Сыдыков, Алтын бешик жаңылыктары.